Таңшала көрсөтүүсү улана өрмекчи. Азыр болсо бизге келип калган абдан элге ар дайым пайдалуу нерселерди жасап келген кыргыз элибиздин мыкты чыгаан мырзаларынын бири KG Group курулуш компаниясынын мүдүрү, коомдук ишмер Имамидин Ташов бүгүн Таңшолада. Кош келиңиз. Маанайыңыз жакшыбы? Шүгүр, Кудайга шүгүр. Кутман менен. Чоң болсун, кутман таң. Таңды эмне менен баштадыңыз? Бияка келүү менен баштадык. Балким спорт менен машыгуу, музыка угуу. Кечөө сырттан келгендиктен кечирээк келип, ошо бүгүн эртең мененги биринчи сиздер менен баштадык. Негизи биз интернет социалдык тармак болобу, китептер болобу ар дайым окуп келебиз. Ийгиликтүү адамдар кандайдыр бир эртең мененки таңын өзгөчө бир оригиналдуу багытта башташат да, айрымдары ойгоно эле мисалы бир жолу уккам, бир миллиардер эртең менен элестетсеңиз, кадимки музду алып, ошонун денесине, бетине сыйпап, ойгонуп баштайт экен да. Балким сизде да ушундай кандайдыр бир өзгөчөлүктөр бар. Бөлүшүп атсаңыз сырыңыз менен. Эми чындыгында баягы жетишкендикке жетишүү или миллионер, миллиардер болуу бул ар биринин таңды эртең менен башкача баштоосу менен болбосо керек. Менин жеке оюм. Мен кел катары эле ошол эртең менен туруп жумушка чейин эртең мененки тамак, андан башка дагы өзгөчөлүк жок, эл катары. KG Group курулуш компаниясына быйыл 2017 жылы буйруса 5 жыл толот, 5 жашка чыгат десек дагы болот. 5 жыл ичинде KG Group курулуш компаниясынын ийгиликтери кандай болду? Кудайга шүгүр, эми чындыгында биз бул компанияны түптөп атканда, бул компанияга кала берсе ат берип атканда, ат коюп атканда максатты туура койгонго аракет кылганбыз. Эптеп эле пайда көрүү эмес, эптеп эле үй куруу эмес, эптеп эле үй сатуу эмес, акча жасоо эмес. Ушул куруучулук дагы шарияттагы эң ыйык кесиптердин бири. Ушул ыйык кесиптин акысын бере билсек деген максат менен түптөгөн болчук. Кудай шүгүр, мына 2017 жылы 5 жылдын жүзү болуп атат. Мен ойлойм, мен ичимден дагы кээ бир деңгээлде шүгүргө этилем. 5 жылда Кудайга шүгүр эле иштерди алып бара алды да. Бул бир эле үй куруу, үй сатуу багытында эмес. Ушул компаниянын Кыргызстанда түптөлгөнүгүнү актай билгенге аракет кылды. Ар бир жыл сайын ошол ар бир жылдын урматына өзүнө түшкөн жоопкерчиликти, өзүнө түшкөн милдетти аткара билди. Буларды эми баягы санап отурсак, Кудайга шүгүр, 10 манжадан ашат. Ошого шүгүр келтирүү менен айтайлы, актай билгенге аракет кылдык. Себеби дегенде бундагы мааниси чоң да. Бүгүн бияка эртең менен келип да ойлонгон нерсем ушул болду. Калай калк, жумурай журт көргөндүктөн эртең менен жөн эле жакшы үй куруп атабыз. Үйлөрү сапаттуу. Биздин үйлөр башкаларынан караганда жакшы деп баягы классикалык. Баары айталат бул нерсени. Баары кыла алат. Биз ушу элдин астыга биз ушундай бир социалдык тармакта, ушундай бир багытта элге пайдалуу нерсе кыла алдык деп, элге чыксак деп ниеттенип келдик да. Ошого мен ыраазымын. 5 жылдык өмүрүнө, эмгегине буйруса, мындан кийинки 5, 10, 20, 30 жылдыгында мындан дагы 2 эсе буйруса ыраазы болчу иштерди кылганга аракет кылабыз. Буйруса деп туралы. Ал эми ушул 5 жылга чейин, ушул курулуш тармагына келгенге чейин сиз эмне менен алектенгенсиз? Жана ушул курулуш тармагына кантип келип калдыңыз? Чындыгында көп ушул сурооду сурайт да. Көп эсе эле айтып кеттим. Мен өзү кесибим боюнча куруучу эмесмин. Мен бул компанияда өзүмдү менеджер катары, уюштуруучу, биздин жатак тилде айтканда, уюштуруучу гана сезе алам да өзүмдүчү. Ошого баягы Кудай Таала ушул куруучулук жээкке насиптеш кылды. Мындай айтканда, ушул жээкке түрттү. Мен куруучу болом деп чындыгында максатта койгон эмес болчумун. Бирок эң
баягы сыймыктанып чуса дагы дүнүйө жүзүндө бузуучулук күч алып аткан убакытта куруучулукту Кудай Таала насип кылганга шүгүр келтирем. Анан биринчи сурооңузга ушул убакка чейин ошол көп убакыт мен сыртта болуп калдым. Ошо СНГ мамлекеттеринде болдум, Европа мамлекеттеринде болдум. Юридикалык тармакта иш алып барып келдим ушул күнгө чейин. Мына 2011 аягы 12-де дагы ошол курулуш тармагына насиптеш, табакташ болуп отурабыз. Демек сиз юристсиз өзүңүздүн кесибиңиз боюнча. Экинчи жогорку билим юрист, биринчиси банкир. Эң сонун демек компаниянын негизги сырын азыр кичине биз түшүнө алдык десек болот. Анткени эң башкы маселе бул финансылык, андан соң албетте юридикалык маселе болуп саналат эмеспи. Ал эми акыркы жаңылыктарыңызга көз чаптырсак, сиздер жакында гана Ошто мугалимге, же албатта врачта, ал эми Баткенде чек арачыга үй бериптирсиздер. Мына ушул мыкты кызматкерлерди сиздер кайсы критерийлер менен тандап алдыңыздар? Бул жерде бир аз толуктоо киргизип коеюн, эми беребиз. Ошол эгемендүүлүгүбүздүн, мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнүн 26 жылдыгына урматтап, ушул жылдын баягы ыйман, адеп жана маданият жылдыгынын аталышынын урматына деп ушул 3 облуска ниет кылып отурабыз. Биз муну жар салдык. Ошол Жалал Абад облусуна врач, сиз айтып кеткендей, Ош облусуна мыкты мугалим, анан ошо Баткен облусунда деги эле чек ара маселесинде көйгөй бүтпөй койт да. Анан ар бир облуста ушул колдон келишче ошол облустук деңгээлдеги көйгөйдү чечип аткан биздин мамлекетибизге кызмат өтүп аткан кызматкерлерге стимул берүү максатында, күч дем берүү максатында ушул нерселерди кылып баштадык да. Бул да болсо эми баягы чындыгында жана сизге айтып кеткендей планда жок нерсе болчу. Биз мына Кыргызстан 7 дубана желек көтөрүү маселеси менен ушу Ошко ниет кылып, Ошко желек көтөрүү боюнча иш-чараларды алып барып аткан убакта эле ошо Ош жергесинде Исхак Разаков жаңы комплекске жер таап, ошонун баягы себеби менен гана ушул 3 тармакка ушундай бир жаңыча бир жакшылык, жакшы бир салмалыктуу ысмылы деп баштап отурабыз. Анан критерияларды жана сиз айтып кеткендей ар бир министрликтен, ушул чек ара министрлиги болсун, саламаттык сактоо министрлиги болсун, билим берүү министрлиги болсун, ар биринин ушул облустагы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу же болбосо башчылыктар менен гана ошол тандоодо кылабыз деп атабыз. Бул тандоодо көп деле баягы кыйнабаганга баралы деп атабыз. Минимум 5 жыл кызмат өтөгөн, жашы 30-дан 40-ка чейинге. Көп балалуу балким. Көп балалууларга батирлерибиз бар, аларга өзүнчө кылган жатабыз. Аларга өзүнчө, аларга буйруса, ушул сиздердин куттуу студияңыздарга ушу жакшы нерселерди баштадык, же болсо жакшы нерселерди кылдык деп келүүдү Кудай Таалам насип кылсын. Аларга буйруса өзүнчө даярданып, өзүнчө жакшы жаңылык менен келебиз. Туура. Ал эми биз ар дайым сыймыктанып кубанып эле туралы. Ал эми мисалы коомдук иш-чаралар болбосун, спорт жолу, ырчы болобу, деги эле бардык жагынан алганда сиздер активдүүлүгүңүздөрдү көрсөтүп келесиздер. Бул нерсенин себеби эмнеде катылган? Эми бул нерсени чындыгында көп жерде айтып келатам. Бул менин ичимден ишенген нерсем. Кудайга шүгүр, биз мусулман калкпыз, кыргыз эли. Биз Кудайга ишенген калкпыз. Бул ниет, адамдын ички дүйнөсү. Баягы сырткы келбетибиздеги 12 мүчө менен бир нерсени ниет кыла албайбыз. Жүрөк менен ниет
кое алабыз, максат кое алабыз. Ошол ниетибиз таза болуп, максатыбыз калыс болсо, мен ойлойм, аша албаган ашуу болбойт. Себебинен де буну тарых дагы тастыктап келатат. Буну ушул эле күнүбүздөгү статистика да тастыктап келатат. Да бир жеринде бир газетага өз сөзүм катары дагы жаздырып кеттим. Ушул сөз меники болуп калсын деп патенттегенге аракет кылдым. Ниеттин калыстыгы түздүгү турмуштун, жумуштун ийгилиги депчи. Ошол нерсеге көбүрөөк ыктаганга аракет кылабыз. Кээде айтат, сиздерде өтө күчтүү пиар маркетология бөлүмү күчтүү окшойт дейт. Чындыгында алып көрсөк, баягы мамлекеттик деңгээлде же болсо баягы эл аралык деңгээлде иш көрсөтүп келген дагы биздин маркетологубуз же болсо пиарщигибиз жок. Биз ошо күн сайын эле, балким эми баягы чагылдырып көрсөк, образын алып көргөндө орусча айтканда, кээде жакшы түш көрөбүз. Ошол түштөгү нерсени келе калып жумуштан ишке ашырганга аракет кылабыз. Эмнеге болбосун? Ошол көрүлгөн түш жакшы болсо, ак болсо, адал болсо, буну ишке ашырчу адам баласы. Эң маанилүүсү бул каалай билүү, эрк болуу. Эркиң болсо, каалай билсең, мен ойлойм, бул нерсеге тоскоолдук болчу эчтеке жок. Бекер жерден айтпаса керек, кеңге кең дүйнө, тарга тар дүйнө деп. Ал эми сиздин кең пейилдүүлүгүңүздү биз ар дайым көрүп келебиз. Жана студиябызга дагы келип кетишкен ал инсандар. Ал эми көпчүлүктү кызыктырса керек бул суроо. Сиз кайсы инсанды кумир тутасыз? Кайсы инсан сизге стимул берет? Мен баягы өзүңүздөр билгендей, ар бир курулуп аткан имараттарыбыздын аты өзүңүздөргө белгилүү болгондой кыргыздын тарыхый инсандарынын атына арналганда. Бун дагы баягы бойкот рентинде. Азыр көрүп атасыздар, биздин менталитетке, биздин тарыхка дал келбеген, батыштын же болсо мааниси жок эле нерселерди имараттарга ат катары берилип атат да. Анан ошол тарыхый инсандарды даңазалоо максатында, атын өчүрбөө максатында, атыны унутта калтырбоо максатында ошол кыргыздын тарыхын кыргызстандыктар гана даңазалай алат деген максатта ошол тарыхый инсандардын атын берип келатабыз да. Ошого балким баягы сырттан дагы күчтүү кумир тутчу адам турса деле, мен баягы патриоттуулукту баягы баса белгилөөгө аракет кылып, биринчи ирет өзүбүздүн кыргыздардан чыгаандарга көбүрөөк басым жасайм. Бул Исхак Разаков. Жакында эле өзүңүздөр да көрсөңүздөр керек. Исхак Разаковго өзүнө окшотот, же болсо баягы ушак айың сөздөр газетадан да айтылды. Мен бактылуумун. Мени Исхак Разаковго окшота алышып атса. Мен бактылуумун ушул Исхак Разаковтай болуу ниетине өзүм ичимден кое билсем. Эми бул баягы жакынкы мына бир жарым кылымдын ар жагындагы биздин тарыхый инсандарыбыз ушул күндөгү баягы өзүнүн алып жүрүүсү, сүйлөгөн сөзүнүн маңыздуулугу, кылган ишинин тактыгы менен баягы эми көпкө деле бул секрет же болсо сыр деле болбош керек. Бул меники Путин. Путинди өтө кээде суктанам чындыгында. Эмнеге биздин өзгөчө лидер. Кыргыздардан Путин чыкпайт? Эмнеге биздин кээде ойлойсуң Назарбаевдин дагы өтө элине баягы кам көргөнүнө суктанып, эмнеге кыргыздардан Назарбаев чыкпайт деп кала берсем мына саатымда оң жакка такканым, ошо Путин дайым оң колуна тагат экен. Анын сырында айтат, эмнеге деп сураган мунучу. Туура. Эмнеге десем, мына бурагычы мындай кайрылганда берге сөөктөй көп салат экен деп айтып койгон. Бирок анын сыры анда эмес экен. Мен аны билдим, ал да мени менен калсын.
Биз кызык эле. Интрига ойдон калып калдык. Биз дагы барып изилдеп көрөлү, балким биз жообун таба аларбыз. Буюрса. Айтсаңыз, Кежу Групп курулуш компаниясына атаандаш бир канча компаниялар бар. Бирок алардын ичинен Кежу Групп курулуш компаниясынын өзгөчөлүгү эмнеде? Чындыгында баягы мен жумасына бир жолу, 2 жумада бир чоң бир жыйын стабилдүү түрдө биздин компаниянын бүтүн жумушчулары менен өтүп турат. Мен баарын айтам. Бизге мен үчүн мындан кийин сапат маселеси, баягы убакыт маселеси турбасын. Бул нерсе автоматом, то есть автоматтык түрдө кетсин. Бул нерсени мындан кийин көтөрбөйлү дейм. Мен үчүн силер табасыңар, компанияга акчаны көбөйтөсүңөр, мен чачам. Ошондой бир нукка түштүк да. Ошону мен баягы баса белгилеп айткылып кете алам. Кайрымдуулук жагыбыз менен. Элге кайрымдуулукка муктаж адамдарга, жетим жесирге кол узата билген дигибиз менен аны айырмалай алам дей алам. Себебинде баягы сапат жагынан болсун, үй куруу жагынан бардыгы бул стандарт. Баары бирдей эле курат. Сырткы келбетин эле кооздоодо башка материал колдонуш мүмкүн. Калган, мындай айтайын, болжол менен 80-85% бул биз 450-500дөн сатып аткан үйлөр менен 800-900 миң доллардан чарчы метр сатып аткан айырмасы жок эле. Ошол биз алган арматураны алар деле алат. Ошол эле жерден алат. Биз алган бетонду ошол эле марканы ошолор деле алат. Биз алып аткан кирпичти ошол эле заводдордон алат. Чатырын жабуу болсун, айнегин коюу болсун, булар стандартный эле, классика. Ошол 10-15% гана ошо тышкы келбети болсун. Ичинде кээ бир полдорду баягы жалтыраган керамогранит болушу мүмкүн. Калган баягы сөлөкөтү стандарт. Ошого сыймыктануу менен дагы айткым келет. Кайрымдуулугубуз менен акыркы убактарда бизди курулуш компаниясы катары эмес, Кежу Групп кайрымдуулук компаниясы катары эл тааный баштады. Азыр убакта алдамчылык, ыйлатуу, сыздатуу, бузуучулук, баягы туу чокуга жетип аткан убакта ушундай кайрымдуу катары өзүбүздүн аркабызга имидж калтыруу чындыгында сыймык. Бизге дагы сыймык. Чоң рахмат сизге таң эрте келип абдан кызыктуу маек куруп бердиңиз. Сиз жогоруда айтып өттүңүз, мен кумир туткан адам бул Путин деп, Исхак Разаков деп. Ал эми сиз болсо кыргыз элинин адамдары, кыргызстандыктар үчүн келечекте сизди кумир туткан адамга айланышыңызга тилектешпиз. Кудайым буйруса, сиздин жардамыңыз менен арзан баадагы батирлерге ээ болуп жүрө берели. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ийгиликтер коштосун. Сиздерге да ийгилик. Ал эми биз болсо эфирибизди улантабыз. Алдыңкы мүнөттө мыкты кеп кеңештер сиздерди күтөт.